сабакта биздин сүйүктүү агайыбыз Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун усулдук колдонмолорун сабакта пайдалануу менен кыргыз тил мугалими Элмира Ибраимова окуучуларга көрсөтмөлүү сабак өттү. Жет өмүрү жерге кирди деген кыйналды дегенди билгизет. Биздин эң негизги максатыбыз ошол Айтматовду дагы, адабиятты дагы, тилди дагы биз Бектур агай аркылуу таандык десем болот. Кыргызстандагы эң педагогдордун сап башында турган, 50ден ашык окуу китептерин жазган, 300ден ашык монографиялык эмгек жараткан биздин кадырлуу, бактуу, баарыбыздын насаатчыбыз Бектур агай менен жолугушуу болчу биз максатыбызга жеттик. Улуттук адабият Манас күнүнө карата класстан тышкаркы сабактуулай мектеп окуучулары тарабынан Айтматовдун чыгармалары даңазаланды. Айлана жагып жаткан чыгар. Карачы, айлана кандай гана кооз. Бүгүн биз атайын бул иш-чарага Чыңгыз Айтматовдун акыркы жазып кеткен чыгармасы Долор кулагандага атайын сахналаштырып, бардыгын сахнада көрсөтүп бердик. Өзүбүз негизи Кыргыздын тарыхы Манас менен түптөлөт. Ошондуктан иш-чарабызды Манас менен баштап, калганын ушул Дөша, Чыңгыз Айтматов, Бектур Исаковдун чыгармалары менен, Бектур Исаковдун өмүр баяны менен бүтүрүп жыйынтыктадык. Окуучулардын мындай аракетине мектеп мугалимдери Айзада Алгожоева жана Салтанат Көчкөналиева көмөк көрсөтүшкөн. Бул балдарда кыргыз экенине сыймыктанууну, Чыңгызды билүүгө, Манасты билүүгө калыптандыруу эң негизги максатыбыз болчу да. Анан иш-чарабыз жакшы өттү. Азыр балдар менен чогуу Манасты алып чыктык. Анан сырткара Чыңгыз Айтматовдун Долор кулаганда романынан үзүндүбүздү алып чыктык. Бектур агайыбызды көрүп, аны менен сыймыктанып, сөзүн угуп, агайдан таалим алып, сөйлөп турган учурубуз. Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун 56 окуу усулдук китеби жана 300 монографиялык колдомолору жарык көрүп, Кыргызстандын бардык мектептеринде колдонулуп жатат. Сенин жериң Кыргызда, оттурмалдан жылкы, улуккандан тынчы. Семинардын соңунда улуттук адабият жана Манас күнүнүн жумалыгынын жыйынтыгы чыгып, мугалимдерге жана окуучуларга атайын даярдалган белектер тапшырылды. Бактыгүл Дүйшенова, Орозбек Бейшебаев, Талас району.